актуалдуу болот деп ойлогон эмесмин. Көрөрмандарды блокировать эткенге аргасыз болдум. Кеп мага айтылган сын пикирде эмес, капа болбоңуздар. Менин уулум кайтып келген күндө да биз аларды дайым күтөбүз. Өткөндөгү мигранттар маселесинде түшүнүлбөй калган маселелерге тактоо иретинде айта турган кеп десем болот. Азыркы айта турган сөзүмдө. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер, туугандар, эли журт. Өткөндө биз сиздер менен биздин жерибиздеги абал жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Бул абал кимге кандай көрүнөт? Мен өзүмдө актуалдуу болот деп ойлогон эмесмин. Анткени буга чейин деле мен мигранттар жөнүндө бир өңчөй оюмду айтып келгем. Социалдык желе өкүлдөр аркылуу бул тема өзүнчө кыскартылып алыптыр, өзүнчө көчүрүлүп алып, өтө көп талкуулар болду. Алардын ичинде ар түрдүү ойлор айтылды. Мен биринчи кезекте ыраазылык билдирем ушу менин оюмду түшүнгөндөргө. Бул мындай сары сеп менен караганда бир өткөндөгү биздин түз эфирди көргөндөрдүн 90-95% мен айткан сөздөрүмдү туура деп айтыптыр. Негизинен, жалпысынан туура деп айтыптыр. Мен аябай ыраазы болдум. Элим менен ошо сыртта жүргөн биздин жигит кыздардын жана менин оюм төп келип калганына мен аябай кубандым, туугандар. Жана Кудайга шүгүр, кандайдыр бир нерсени апыртып, чапыртып, бир нерсени чампалап, дөөрүп койбогонума шүгүр кылдым. Жана калган 5% да мени сындагандар болуптур, аша чаап, сөккөндөр болуптур, оозуна ит албаган сөздөр менен айткандар болуптур. Эми андайлар да болот албетте. Ошондуктан жалпысынан алып караганда мен айтат элем, негизи айтайын деген оюмду көпчүлүк түшүнүптүр менин оюмду. Жана бүгүн ошол маселеде бир эки нерсени тактап койгум келди. Өткөндөгү мигранттар маселесинде түшүнүлбөй калган маселелерге тактоо иретинде айта турган кеп десем болот. Азыркы айта турган сөзүмдө. Мен өткөн сөзүмдө бирөөнү күнөөлөгүм келген эмес. Кудайакы биз күнөөлөөчү эмеспиз. Анткени күнөө бизге кылынбайт. Күнөө Аллахка кылынат. Кудай сактасын, эгер күнөө кылынса. Ошондуктан биз күнөөлөөчү эмеспиз. Өзүбүз да күнөөкөр адамбыз. Балким оозуман күнөөлүү деген сөз чыгышы мүмкүн. Бирок бул жанагындай жазалоочу күнөө назарга тутулган жок. Балким ушул нерседе биз чеккилик кылдык деген маани айтылышы мүмкүн. Экинчиден, мага сын айткандардын ичинде менин үй бүлөмө асылгандар да болуптур. Өзүнүн баласын да чыгарып коюптур, өзүнүн баласын да. Ооба, менин балам да кыргыз. Менин балам да ошо элдин баласы. Ар бир үйдө, ар бир кыргыздын үйүндө бирден мигрант бар, жок деген. Мен бул сөздү айтып чыкканым себеби, демек менин үйүмдө да ошол маселе болгондугу үчүн айтып чыктым. Мен да уулума муктажмын азыр. Миңдеген, 100 миңдеген аталарда эле мен да муктажмын. Бардыгыбыз да бир тагдырга. Мен түшүндүрөйүн деген 2-3 маселе болду. Ооба, бизде бүгүн ушундай система болду. Коррупционерлер бар, уурулар бар, жемкор, араккор, арамкорлор бар. Эгерде биздин балдар ушул жерде турганда эле деп атам, балким ошолор бир аз тартынат беле дейм. Ошону айткым келди. Балким бүгүнкү келип аткан опаттардын бир канчасын ушул жерде турган балдар көтөрмөкпү. Балким ушулар сүр болмокпу. Балким ушулар кайтармакпы деген үмүттү айттым. Мен урушкандардын ичинде да ушундай сөз болуп атты да. Эми бул бели оорубаган нан жейишин кара, бизге жумуш жок болсо, биз эмне кылмакпыз, отура бермекпизби, ачкадан калмакпызбы? Мен дагы бир жолу ушуну айтайын. Жок. Мен бул сөздү бул адамдар үчүн айткан жокмун. Мен бул сөздү бул адамдар үчүн айткан жокмун. Мен Кыргызстанда ачкадан өлөмбү? Мен ачкадан каламбы? Андан көрө башка жака чыгып, мен жарандыгымды алмаштырайын деген адамдарга мен айткан жокмун бул сөздү. Кандайдыр бир тагдырдын шаары менен чыгып кетип, алып урушкан жашоо менен чыгып кетип, анан бир мындай артты карап туруп, үйдө калбай калган турбайбы деп кайта турган жигиттер үчүн айтылды бул сөз. Мен билем, эгерде турмуш кыстаса, адам жанын да сатат, жерин да сатат, энесин да сатат, бардык нерсесин сатат. Бул бир гана бизде эмес, бүт адамзатында бар. Адам алсыз. Бирок кээ бир элдер күчтүү болот. Биздин эл күчтүү элдерге кирет. Уулдары, эркектери күчтүү элге кирет. Мен ошондуктан айтып атам. Күчтүү уулдар турмуш менен алпырышып, тормузду теппей чыгып кетти. Эми кайтыңыздар дедим. Бирок эми Кыргызстанга барсаң иш жок да, биз ачкадан калабыз да дегендерге бул сөз айтылган жок. Алар ошол жакта калганы жакшы. Бизге алардын кереги деле жок. Бияка тамак үчүн келгендердин кереги деле жок бүгүн. Бияка бүгүн ачка болсо да биз менен чогуу болуп, биздин жүгүбүздү көтөрө турган уулдар үчүн айтылды. Алар Кудайга шүгүр менин сөзүмдү түшүнүптүр. Аллах сиздерге разы болсун. Келеби келбей башка маселе. Экинчи момент, эмнегедир бардыгыбыз элестетип ийдик, ушул сөз айтылгандан кийин эле бүт Россиядан 1,5-2 миллион кыргыз келип калат эртең. Жок, андай да болбойт. Жапырылып да келбейт.
Балким уккандардын ичинде кимдир бирөө келгиси келгендир, бирок аны да аякта байлап турган байланыштары бар. Анда келишимдери бар. Бардыгы жапырылып келсе, кана эле бирөө мага жазыптыр, ошонун баардыгы келип алса эмне кыласыз деп. Кана эле келип алса, кана эле. Андай болушуна мен ишенбейм. Бирок ошол жүргөндөрдүн баардыгы келбесе да жүрөктөрүндө ата журт бизди чакырып атат. Ата журт бизди чакырып атат. Бизде өксүгү бар экен бизде деп билишин кааладым. Жана алар билди, мен ушуга ыраазымын. Бизди бирөө кел деп айтып койду дебесин ал балдар кийин. Ата журту чакырды. Биз чакырдык аларды. Мына ошону билишин кааладым мен. Алар жетим эмес, тентип кеткен эл эмес. Артында күтүп аткан журту бар балдар. Биз аларды дайым күтөбүз. Мен ушуну билишин кааладым. Жана үчүнчү маселе, бул да өтө мындай бир сыйка маселе, бүгүнкү Кытай маселесинде. Муну да мен жолу удургуткум келген жок. Бул бир себеп болуп калды ушул маселенин көтөрүлүшүнө. Кытай болбосо башка маселенин себебинде мен мигранттар маселесин баары бир көтөрмөкмүн. Бирок бүгүн ушул себеп болуп калды. Бул да биздин ушундай өткүр уулдарыбыз, ушундай бир колунан иш келген, мээнеткеч уулдарыбыз чыгып кеткенден пайда болгон кесепеттердин бири катары бааларым. Бири катары бааларым. Ал болбосо башка кесепет жөнүндө да сөз кылып, сөзсүз мен балдарды үйгө чакырмакмын. Ошондуктан Кытай маселеси бул саясатчылар чече турган маселе. Бирок эл саясатчыларды кандайдыр бир эрктүү чечимге түртүшү керек. Жана бул жерде боло турган иш. Кыргызстандын чыныгы атуул жарандары өз жерине күйгөн алдыңкы катмардагы адамдар тарабынан саясатчыларды кандай десем, кайсыдыр бир эрктүү чечимди алууга түртө турган кыймылдар зарылдыгы айтылды. Андан ары эмес. Келген комментарийлердин ичинде ар түрдүү сөздөр айтылды. Мен өтүнөм, урматтуу туугандар, балким башка каналдардан, балким башка социалдык желелерде, башка элдердин, башка улуттардын өзгөчөлүгү бардыр оозуна келгенде оттой бергендер. Келиңиздер биз олуттуу бололу. Мен эскертип кетерим, ошол каналды көрүп отуруп, кээ бир көрөрмандарды блокировать эткенге аргасыз болдум. Андай маданиятсыздарды биздин аянтта болбош керек. Биздин аянтта конструктивдүү пикир, ойлор болуш керек. Биз өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Келечек муунга өткөрүшүбүз керек. Ошондуктан келечек муун жөнүндө, өзүбүздүн түпкү маданиятыбыз жөнүндө ойлонушубуз керек. Бул эмне? Ислам дини ушуну үйрөтөт. Сен эч качан эч ким көрбөйт деп ойлобогун. Периштелер көрүп турат эч ким жок жерде, Аллах көрүп турат дейт. Бул жерде атын өзгөртсө, сүрөтүн койбой койсо эле, эч ким көрбөйт экен деп оозуна келгенде оттой бергендик бул кыргыз маданияты эмес. Өзүңөрдүн намысыңар менен өзүңөр кеңешип көргүлө. Кеп мага айтылган сын пикирди эмес. Жалпы эл угуп атат аны. Жалпы эл окуп атат, көрүп атат. Мына ушул маданиятта. Ошондуктан кеп баланчы экен дегенде эмес. Өзүңөрдү өзүңөр кандай туура эмес ишти кылып атканыңарды өзүңөр жакшы билесиңер. Ошондуктан бул ички маданият маселеси. Мен аларды капа болбоңуздар, блокко чыгарам. Анда бул мына ушул өткөндөгү мигранттар маселесинде айтылган сөзгө кыскача түшүндүрмө болду. Муну да мен өтүнөм туура түшүнөт деп. Жана мигранттар маселеси менин жүрөк чордонумда. Мен жүрөк борборумда, көңүлүмдүн түпкүрүндө байма бай чыгып кеткен уулдар жөнүндө кайгыруу менен, кусалык менен, сагынуу менен, үмүт менен сөз кылам туугандар. Капа болбоңуздар. Менин уулум кайтып келген күндө да, кайтып келет, мен ишенем, аны күтөм, убадасы бар. Ата үй алып алайын деди, Бишкектен азыр үйүн алып бүтөйүн деди. Мен күтөм баламды, мен ишенем келет дейт. Башка аталар дагы күтөт, күткөн уулдары келсин. Акыркы кыргыз уулу калганга чейин биздин өксүгүбүз толбойт. Айта беребиз ушул сөздү. Акыркы уулубуз кайтканга чейин айтабыз ушул сөздү. Ошондуктан чыккан уулдар билсин. Күткөн аталар бар биякта. Күткөн агалар бар биякта. Эли журт бар күткөн. Мен ошол өткөндөгү сөздү айттым. Демек, бүгүн ошого чекит коюп туралы.